Мага 6 нерсени аткарууга убада берсеңер, мен силерге 5 убада кыламын. Чындыгында бул сөз Аллахтан келген вахийдин негизинде сүйлөгөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү. Эгерде сен ушул 6 нерсени дайым аткарып жүрсөң, анда бул дүйнөдө элдин алдында кадыр-баркка жана жашооңду оңдогон жакшылыктарга жетесиң, жана тигил дүйнөдө бейишке киресиң. Бул 6 нерсенин биринчиси чындыкты гана сүйлөө. Мусулман адам дайым чындыкты гана сүйлөөгө жана жалган сөздөн алыс болууга буйрулган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам чынчылдык туурасында мындай деп айткан: чындыкты гана сүйлөгүлө. Чынчылдык жакшылыкка гана алып барат. Ал эми жакшылык бейишке алып барат. Адам чындыкты сүйлөп ага аракет кылса, Аллахтын алдында чынчыл деп жазылат. Жана жалган сүйлөөдөн алыс болгула. Жалгандык бузукулукка гана алып барат. Ал эми бузукулук тозокко алып барат. Адам жалган сүйлөп аны таштабаса, Аллахтын алдында жалганчы деп жазылат. Экинчи, убадага туруу жана келишимди аткаруу. Убадага бек туруу чыныгы имандуу жана такуа адамдардын сыпаттарынан. Такуа адамдарда убаданы бузуу же аткарбай коюу деген түшүнүк жок. Бул сыпат коомдун туура багытта өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошот. Анткени ал адамдардын арасындагы болуп жаткан бардык мамилелерди өзүнө камтып алат. Ал эми коомчулуктагы өз ара мамилелер жана келишимдердин аягы келип убаданы аткарууга токтолот. Эгерде убада аткарылбаса, анда ортодогу ишеним кетет жана мамилелер бузулуп, каршылашуулар көбөйөт. Үчүнчү, аманатка кыянат кылбоо. Аманатка бекем болууда бирден бир улуу сыпаттардан. Аллах Таала аманатка бекем болуп кыянаттык кылбаган пенделерине мактап айткан. Бул адамдын иманынын толуктугунун жана исламды туура тутунгандыгынын белгиси. Аманатка бекем болуу диндин, илимдин туура сакталышына жана адамдардын абийирлеринин, мал-мүлктөрүнүн, дене мүчөлөрүнүн, жандарынын корголушуна чоң себеп болот. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: чыныгы имандуу адам адамдардын мал-мүлкүнө жана жандарына кыянаттык кылбаган адам. Эгерде адамдардын арасында аманаттык болсо, анда аларда биримдик күчөйт жана жакшылыктар көбөйүп, бардык иште береке болот. Төртүнчү, жыныс мүчөлөрдү күнөөдөн сактоо. Тактап айтканда зынадан жана арам иштерден сактоо. Аллах Таала имандуулар туурасында ыйык Куранда мындай деп айтты: алар жыныс мүчөлөрүн зынадан сактагандар, бирок аялдарынан жана кол астындагы күңдөрүнөн гана сактанышпайт. Алар бул себептүү жемеге алынбайт. Ал эми ким мындан башканы кааласа, мына ошолор чектен чыккандар. Зынадан алыс болуу коомчулукту бузукулуктан, жугуштуу оорулардан сактайт жана урпактын, ата тектин бузулуусунан коргойт. Бешинчи, көздү күнөөлөрдөн сактоо. Башкача айтканда, Аллах Таала кароодон тыйган нерселерден көздү сактоо. Бул туурасында Аллах Таала ыйык Куранда мындай деп айткан: эй пайгамбар, ыймандуу эркектерге айткын, көздөрүн чоочун аялдарды кароодон тыйышсын жана жыныс мүчөлөрүн зынадан сакташсын. Мына ушул алар үчүн эң таза. Чындыгында Аллах алардын кылгандарын билип турат. Жана ыймандуу аялдарга да айткын, көздөрүн чоочун эркектерди кароодон тыйышсын жана жыныс мүчөлөрүн зынадан сакташсын. Көздү күнөөлөрдөн сактоодо көптөгөн пайдалар бар. Бул адамдын жүрөгүн ыймандуулукка, тазалыкка жана эрктүүлүккө түртөт. Ошондой эле адамдын ички дүйнөсүнүн тазаланышына жана жүрүм турумунун оңолушуна себеп болот. Ошондой эле Аллах Таала тыйган нерселерге көз артуудан жана арамды кароодон сактайт. Алтынчы, адамдарга зыян бербөө. Башкача айтканда, аларга зыян берип, ыза көрсөтүүдөн сак болуу. Коомчулукка зыяны тийген адамды Аллах Таала да, адамдар да жек көрөт жана андай адам бара-бара эл катарынан чыгат. Бул анын адамгерчиликсиз экенине далил болот. Адамдарга зыян бербөө кулк мүнөздүүлүктүн, адамгерчиликтин жана адептүүлүктүн белгиси. Бул сыпатка жетүүгө аракет кылган мусулман адам Аллах Тааланын убада кылган бейишине жетет. Бул туурасында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: бир адам жолдогу жаткан дарактын чырпыгын көрүп, Аллахка ант болсун, мен бул чырпыкты мусулмандарга зыян бербеш үчүн жолдон алып ташташым керек деп айтканын аткарса, анда аны Аллах Таала бейишке киргизет. Бул айтылып өткөн 6 нерсе бейишке кирүүгө себеп болгон иш-аракеттерден. Демек, баарыбыз мүмкүнчүлүк бар кезде
мына ушул 6 иш-аракетти аткаруубуз зарыл. Ким ушул иш-аракеттерди аткарган болсо, анда ал адамга бейишке кирүү убада кылынган. Эми бул сыпаттар туурасында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүндө мындай деп айтты: "Мага өзүңөрдөгү 6 нерсени аткарууга убада берсеңер, мен силерге бейишке кирүүңөргө кепилдик беремин. Эгерде сүйлөсөңөр чындыкты сүйлөгүлө, убада берсеңер аткаргыла, аманат тапшырылса кыянаттык кылбагыла, жыныстык мүчөлөрүңөрдү зынадан сактагыла, көзүңөрдү күнөөдөн тыйгыла, адамдарга зыян бербегиле.